Бир туугандар тоюнда арак болот, барбаш керекпи? Арак болгондо барбаш керек. Маселе мындай. Ушул суроо көп түшөт да. Кайсы жерде арак ичип атса, арак ал жерге барганга шарият уруксат бербейт. Ким болсо дагы. Андай тойго барбаңыз. Кайсыл тойда арак коюлбайт. Бардыңыз, отурат элеңиз, анан арак коя баштады. Ошол учурда туруп кетип калыңыз. Айтсаңыз токтотсо, анда жакшы. Сөзүңүз өтсө, анда жакшы. Ошо тойду улантыра бериңиз. Сөзүңүз өтпөйбү, ал жерден туруп чыгып кетиңиз. Эми тууганчылыктагы мамиле бузулуп калбасын, аларга даават бериңиз. Тойдон алдын барыңыз же тойдон кийин барып коюңуз. Ошо арак ичип аткан учурда болбойт. Сакалды сөзсүз коюш керекпи? Сакалды пайгамбарыбыздын буйругу. Буйрукту аткаруу милдеттүү, важип болуп эсептелинет. Ошондуктан сөз коюш керек. Афурлуха, архуллуха, ваффирлуха, бардык өкүмдөр. Мектеп окуучулар намазды кандай окуш керек? Кадимкидей эле окуш керек. Намаз окугандай эле окулунат. Албетте эртең менен бамдатты окуйт. Түшкө чейин сабак келди, түштө үйүнө келип пешинде окулат. Эч кандай проблема жок. Калган намаздар баягындай. Түштөн кийин окуп бараткандар пешинде окуп бара берет. Үйгө келип асырда окулат. Үч кыздан кийин уулду болдум. Ысым тандап бериңиз Курандан. Алла разы болсун. Ибрахим пайгамбар. Мен атын коюп коюңуз Ибрахим. Баланы канча жаштан баштап тарбиялаш керек? Кичинекейинен баштап, канчалык болсо, кичине болсо ошончолук жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтуусунда, балага өзгөчө намазды 7 жашында баштагыла деген. Күйөөсү намаз окуп, аялы окубаса кандай болот? Күйөөсүнө сооп болот, аялына күнөө болот. Күйөөсү бейиштин жолунда, аял дозоктун жолунда кетип аткан болот. Биз жолдошум экөөбүз бир кызды болуп, ажырашып, телефондон 3 талак берип, кайра 4 жылдан кийин жараштык. Нике кыйдырдык кайра. Уулду болдук эми. Ушул бала никесиз болуп калбайбы? Талактан кийин жашаган арам болот дешет го. Жок. 3 талак берилгенден кийин, идда өткөндөн кийин башкага турмушка чыктыңызбы? Ошо ойдон башкага турмушка чыкпастан туруп, азыркы мурунку эле күйөөңөргө 4 жылдан кийин нике кыйсаңар, нике өтпөйт ал. Анда бала арам болуп калат. Валаду зина, зынадан төрөлгөн бала болуп калат. А эгерде ошо 4 жылдын ичинде башкага турмушка чыккан болсоңуз, ал дагы талак берген болсо, иддасы өткөндөн кийин анда адал. Исрапкерчилик боюнча тойлордо, кафелерде 3-4 тамак койла. Ошону бир эле тамак жасап, кыскартып койсо болбойбу? Аны кантип токтотуш керек? Эми буга жалпы элдин жардамы керек, таксырлар. Туура айтасыз. Биринчи тамак менен эле курсагыңыз тоет. Көп болсо экинчи менен мейли. 3, 4, 5 бардык исрап. Анан көрөк ошол кеткен акчага туура бир пайдалуу нерсеге сарптасак жакшы болмокта. Ушунун баардыгыбыз Кудай кааласа бири-бирибизге жардам берип, айтып, ушундай кылайлы десек, өтө жакшы пайдалуу болмок. Туура айтасыз. Баарыбыз аракет кылайлы. Имамдар дагы, алымдар дагы, жалпы эл дагы, мамлекет дагы. Тарбия бергенде сылык болуш керекпи же каттуу? Негизи сылык болуш керек. Кээде катыбыраак. Кээде. Мен эч эле намаз окуйын деп окуй албай жатамын. Кантип жыгылсам болот намазга? Биринчи ниет кылыңыз, андан кийин дуа кылыңыз, анан аракет дагы кылып коюңуз. Намаздын пайдаларын угуңуз. Эркек болсоңуз мечитке барыңыз. Аял болсоңуз анда үйдө аракет кылыңыз. Мен турмуштан аябай кыйналып Россияга жумуш издеп келдим. Күйөөм арактын кулу болду. Такыр таштабады, аракты кумарды. Россияга келгениме 2 ай болду, бирок ишим эч жүрүшпөдү. Эми Россияга намахрамсыз барганда иш жүрүшпөйт дейм. Андай кылбашыңыз керек. Биринчиден мына эми Алла Таала инсап товфик берсин. Силер чогуу үйдөчү, ошон үчүн айтабыз да, мына динсиздиктин кесепети, имансыз жашоонун кесепети ушундай да. Бул жагы арактын колу, тиги напсинин колу,
каалагандай. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, жараткан Алла Тааладан коркуп, биз үйдө динди үйрөнөйлү, динге маани берейли, убакыт берейли. Алла Таалам береке берет. Рызкыбыз Алланын колунда. Кайерден канча берет, канчалык берекесин берет, Алла Таалам чечет буну. Ошон үчүн иншалла дуа кылыңыз күйөөңүзгө дагы, кайра кайтыңыздар. Эгерде агаңыз менен, атаңыз менен, балаңыз менен балага жатка жеткен болсо го, анда башка кеп. Өзү соодада мындайда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таалимдеринде ким кандай соода баштаса, биринчи 2 рекет намаз окуп баштасын. Алла Тааладан берекени сурап баштасын. Эмне ишти кылат? Аны жакшы, адалбы, арамбы, жакшынакай шариаттан, алымдардан сурап иш кылсын. Адал болгондон кийин мээнет кыла берсин.